Достор, бүгүнкү тема бүгүнкү жолугушууда маектешүү үчүн атайын тандап отурган кыргыз ата-бабаларыбыздан бери келаткан макал лакаптар, нуска сөздөр, накыл кептер, залкар ойлор жөнүндө маектешмекчибиз. Ага чейин киришүүнү болсо көрө албастык деген тема менен баштамакчымын. Адамда көрө албастык болот албетте. Улуулардан уккандарым, ойчулдардан окугандарымды айта берейин. Көрө албастык. Бул көрө албастык сезим адамдын ичиндеги куртка окшош. Ал алгач өзүнүн ээсин жеп түгөтөт. Ошондон кимде ким көрө албастык сезим болсо, мына ошол сезимден кутулсун, аракет кылсын. Мындайча сөз бар кыргызда. Кудай берген кишиге Кудай урган киши сүйлөнөт деп коет. Карап кой сөздүн маанисин. Кудай берген кишиге Кудай урган киши сүйлөнөт. Ал эми дагы бир сөз бар. Ичи тар адам чыныгы ийгиликти багынта албайт. Мына ошондон көрө албастык, ичи тардык, мына ушундай бир сезимдер, текебердик, менменсинүү, мактануу, ушундай сезимдер болгон адамдар, айрыкча жүрөгүндө кымындай текебердик бар болгон адам керек болсо жаннатка кире албайт. Ошондон ар бир момун мусулманды, ар бир угарманды кичпейил болууга, жөнөкөй болууга жана текебердиктен арылууга, көрө албастыктан арылууга чакырабыз. Демек кайталап айтам, Кудай берген кишиге Кудай урган киши сүйлөнөт. Ага Кудай бериптир, алдыда жүрөт, а сени Кудай урган үчүн сүйлөнүп отурасың бул жакта. Ошондон андай кылбагыла. Ошол эле көрө албастык сезими демек адамдын ичиндеги куртка окшош, алгач ал өз ээсин жеп түгөтөт. Анан кийин башкага өтөт. Эгерде чымындын канатын канчалык көзгө жакын алып келсеңиз, каршыңызда турган тоону да тосуп салат. Көрдүңүзбү? Бир кишинин чымындай кемчилигине кадалып отуруп, тоодой жакшылыгына көз жумуп койбоңуз. Мына ошондон урматтуу угарман, бир аалым ойчулдан сурайт. Сизге кайсы кесип жагат дейт. Десе, ошол аалым киши айтат, мага чебердик жагат дейт, чеберчилердин кесиби жагат дейт. Эмнеге? Анткени чеберчиге бир аптадан кийин барсаң деле тиги өзүңдүн размериңди өлчөй берет дейт да. Бир айдан кийин барсаң деле жанагы размериңди өлчөйт. Бир жылдан кийин барасыңбы, ар барган сайын сөз түрдө өзүңдүн тиги размериңди өлчөйт дейт да. Ушул ченемиңди карап размериңди өлчөй берет. Ар барган сайын размериңди өлчөй берет дейт. А биз адамдар болсо кайсы бир адамга көңүл коюп, кайсы бир адамга өлчөмдү, размерди мээбизге кадап алган болсок, ошол өлчөм боюнча калып кетебиз. Кимдир бирөөнү жаман көрсөк, ошол жаман көргөн ченем боюнча калып кетебиз. Белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин жаман көргөн адамың менен жолуксаң, кайра ошол мурдагы сезим, мурдагы өлчөм боюнча калып кеткенбиз да. Балким ал өзгөргөндүр. Балким ал жакшы жакка толугу менен өзгөрүп башкача инсан болгондур. Жок, биз мурдагы ченем менен карай беребиз ошол кишигечи. Ошондон чеберлердей болгула дейт да, чеберчилердей болгула. Кайсы бир инсанга көз карашыңар мурда тетир болгон болсо, ошону өмүр бою тетир бойдон калып кетпегиле. Ал өзгөргөн. Ошондон кээ бир адамдар бар, Идристи мурда жаман көрүп калган, мисал үчүн. Ошол бойдон жаман көрө берет. Болду, Идристи көргүсү келбейт, Идристи уккусу келбейт, койчу Идристи дей берет. Мисал үчүн. Эми өзүмдүн атым айтып атам, башка бирөөнүн атын айтып, башка бирөөнүн акысына кирбейин. Албетте биз деле асмандан түшкөн инсан эмеспиз, бизди дагы жаман көргөн адамдар толтура. Кыргызда ушундай макал бар, издесең дос изде, душман өзү табылат. Кээде YouTube'дан, кээде өзүбүз жасаган роликтердин астынан карап калсаң, негатив лайктарды басып, негатив комментарийлер жазып калат. Негатив комментарий жазган кишинин бирөөсүн да тааныбайсың да, а бирок эмне өзүнөн өзү душман пайда боло берет экен. Демек, достор, ичи тар адам чыныгы ийгиликти багынта албайт. Өзүңүздүн кемчилигиңизди Кудай кечирсин десеңиз, анда башка адамдын кемчилигин бет маңдай отуруп өзүнө айтыңыз. Коомго ашкерелегенге ашыкпаңыз. Демек, Аллах менин кемчилигимди кечирсин десеңиз, анда сиз да башка адамдын сизге карата кылган кемчилигин башка бирөөлөргө ашкере кылбай, адамдын өзүнө айткан дурус болот. Досум, акем, момундай кылганың туура эмес. Момундай кылганың момундай эмес. Мен негизи өзүмдөн кичүүлөрдү деле сиз деп сүйлөйм. Өткөндө бир жерде тренировка залга барган кезде бир байке суроо берип калды. Идрис дейт, башка бирөөлөр мисалы сенден кичүү адамдар сен сиресе эмне кыласың депчи. Анан негизи байке сен деп сүйлөгөн бул сенек сөз, сиз деген сылык сөз, сиз деп мамиле кылган дурус болот. Сенден кичүүлөр
sen деп мамиле кылган болсо, кечиресиң иним, жашың менден кичүү экен, мен сенден жашым улуу. Ошондон сиз деп мамиле кылганың жакшы болот деп кичпейилдик айтып койгон жакшы болот. Анан аркасынан момундай деп жаман көрүп калып кеткенден көрө. Десем, ошо киши туура маладес. Өзүң сен мени жана сен деп сүйлөдүң дейт да. Анан качан байке, жок, мен өзүмдүн кичүүнү да сиз деп сүйлөйм. Жада калса, сиз суроо бергенде да сиз деп жооп берип атам. Аллах күбө, сиз балким кулагыңызга сен деп угулуп калгандыр. Анткени эгерде сизди сен деп сүйлөсөм, иним момундай да деп кайра жооп бермекмин. Чындап эле ошол кишинин мага эрдиги жакты. Көрсө, мен сиз деп сүйлөгөн сөзүм, баке кечиресиз, мону жууп алсам болобу? Кечиресиз десем, кечиресиң деп уккандыр балким. Бирок эмне ичинде ошол нерсе калып кетпей, Идрис сен мени сен дегендей болдуң деп кайра ошол жерде ичинде күмөн менен калып кетпей, алдыма келип адалдашып ошол нерсени айт. Анан эмне кылдым? Байке, демек сиз мени сен деп угапсыз. Бирок адалдаштык. Бирок эми сизге бир тапшырмам бар, суранычым бар. Эмне? Мындан кийин бир туган иниңиздей көрөсүз. Кадимкидей Идрис бери келчи, онун алып берчи, бияка жүрчү деп жумшайсыз. Мына ошондо мен сизден ыраазы болом. Болбосо азыр баягы акем менден капа болгон турбайды, өмүр бою ойлонуп жүрө берем деп айттым. Бирок ал байкенин мага жакканы эмне болду? Ичинде калып кеткен жок. Аркаман сүйлөнгөн жок. Келип жаныма, бет маңдайыма келип, момундай кандай болот, момундай кандай болот деп адалдашып сүйлөп атат. Көрдүңүзбү? Демек ар бир адамдын бардыгын ушундай болууга чакырам. Кыргызда ушундай кеп бар. Ички дүйнөң тар болсо, кең дүйнөнүн эмне кереги бар деп коет. Көрдүңүздөрбү? Ички дүйнөң тарбы? Кең дүйнөгө да батпайсың керек болсо, ички дүйнөң тар. Ошондон ички дүйнөнү кең кылуу керек. Өзгөнү коюп, өзүңдү оңдоонун учуру келди, досум. Мен да өзүм менен өзүм барамын. Пайдасы тийип калар деп билгенимди ушул Instagram, интернет аркылуу жазып атам. Окугула жана ойлонгула. Тагыраагы интернетти илим алуу үчүн колдонолу, ушак, кыйбат, көрө албастык үчүн, көрүнгөндүн ушак кыйбаты, көрүнгөндүн шерменде жанагындай бир жаман видеолорун таратуу үчүн колдонбогула. Керек болсо, кийим алууда кийинип атканда, базарга барып кийинип атканда ар бир нерсе иннамал амалу биннияти. Амалдар ниетке жараша. Базардан кийим алып атканда деле кийимиңди бисмилла менен кийип аткан кезде ушул кийимим мага жарашабы? Башка бирөөлөр мени карайбы? О, дейби деп кийинебиз да. Ушул туура эмес да. Керек болсо кийим алып атканда да ушул кийим менен кызмат кылып, авратымды, уятымды жаап, жаратканга жагаламбы, жокпу деген ой болуш керек да. Биринчи ой ушул болуш керек. Аллах Тааланын ыраазычылыгын таба аламбы ушул кийим менен? Муну кийимим ачык-чачык жыртылып, авратым көрүнүп атса, ушул кийим менен кантип Аллахка жагам? Пендесине го жага бересиң. Болгондо да эмне напсы бузук жаман адамдарга жагасың. Сени көрүп шахваты козголуп, деп баягыда жолдо өтүп баратам кече. Жолдо өтүп баратсам, жол четинде бир топ балдар турат. Ошо балдардын жанына жакындаганда жанынан бир кыз өтүп баратат. Нормальный кыз экенби деп элдин баары каратат. Аны уккан кыз кыйшаңдап да, на самом деле красивая деген өтүп баратат да. Бирөөсү жанында сүйлөп атат, мун бираз мырк экен, мурда баягы өттүк, ошо кыз жакшы экен деп. Көрдүңөрбү? Бул сөздөн эмнени айткым келет? Урматтуу сулуулар, урматтуу кыздар, жасанасыңар намахрам, чоочун болгон эркектерге жагынуу үчүн гана жасанып атасыңар да. Силерди карап отурган эркектер шахватын кандырып отурат, силерди карапчы. Могу маза экен, муну жырал экен, муну 60-90 экен, мындай экен депчи. Натыйжада ошондон кийим алганда да мен Кудайга жагам ушу кийим менен. Апча киши болуп, чып ташып жабышып, бүтүн авратым көрүнүп, билинип турса, Кудайга жагамбы деп кийинбейсиң да. Адамдар мени карап, красавица дейби экен деп жагынып атабыз. Ошондон эмне кылалы? Алып аткан кийимди да эң биринчи орунда Аллах ыраазычылыгы үчүн алгыла. Же болбосо бүгүнкү күндө ар бир адамдын колунда телефон бар. Колуңарда телефон. Колуңардагы телефонду алып атканда да ушул максатым ушул телефондон интернет башканы үйрөнүп, башкаларга пайдам тийсе, илим алсам. Биз болсо телефонду TikTok тартсам, GIF тартсам, кыйшаңда башка адамдарды
туура жолдон бузсам себеп болуп каламбы, ушул жөнүндө ойлонбойт экенбиз да. Анан маанисиз нерселерди тартып, же болбосо бирөөнүн ушак кыйбатын чыгарып, же болбосо бирөөлөр менен ушак кыйбат печат басып отурсам, интернетке кирип алып көрүнгөн жамандыкка себепчи болоюн, көрүнгөн жаман видео, жаман тасма, жаман нерселерди көрөйүн деп телефон алып атасыңбы? Ниетиң эмне болуп атат? Ошондон кайсы ниет менен телефон алып атабыз? Аллах ыраазы үчүн алган болсок, анда адашпайлы, этият бололу, жаңылбайлы. Mana ушундай достор. Бүгүн көп адамга жагынуу өтө кыйын. Чындап айтайын. Баарына жагам десең, бирине да жакпайсың. Mana ушуну унутпаш керек. Баарына жагам десең, бирине да жакпайсың. Ошондон бирине жак, баарын кое тур. Бирине жак сен. Мен эми кыргыз эл макалдарынан окуй берейин. Алаңгача Инстаграмда түз эфирде көрүүчүлөр бар. Мен комментарийлерди өчүрүп эле салайын, капа болбогула. Достор, экран аркылуу бериле турган суроолордун баарын өчүрдүм, кийинчерээк жооп беребиз. Алаңгача биздин сабагыбызды угуңуздар. Мен акыркы сабактарымда таң калдым. Ошол эл үчүн жакшылык кылып атасың. Жакшы адамдар көп, бирок арасында албетте акылы бузукулук милдет аткара турган хейтерлер, жаман маалымат менен кире тургандар да бар. Түз эфирде отурасың, бирок болгон былыкты, болгон акмактыкты жазып аткандар, көрүнгөндөй сөгүнүп, тиги жерде башкалар өзүңдү билсең, этият болсоң сабак болуп атат, жакшы болот дегенге карабай кайра акмактыгы күчөп аткандар бар. Айтор, ушундай бир коомго келдик. Бир иш кыласың, көңүлүңдү бузуп, адамдын аң сезимин айныткан бир адамдар абдан көп экен. Достор, антсе да келгиле жакшы адамдар үчүн сабагымды уланта берейин. Бисмилла. Жыы тамгадан башталган, бабалардан айтылып, эмигече сакталган, эл ооздунда уккан сайын кадыр бар калган ошол макалдарды айтайын. Кыргызда ушундай сөз бар. Жагым сынса да, шагым сынбасын дейт. Көңүл маселеси. Бир адамдын көңүлүн бузуу Каабатулланы бузган менен барабар. Ошондон бир адамдын көңүлүн бузгандан этият болгула. Жан каарына алса, тамары тамчы. Катын каарына алса, тавары камчы дейт. Ошондон чындап эле напсисине тез алданып, шайтанга тез алданып, ачуусуна тез алдана турган аял киши. Ошондон дагы аял кишини үй бүлөдө жоопкер катары эркек кишиге берген, аял кишиге эмес. Үй бүлөнүн бүтүндөй жоопкерчилиги, үй бүлөдөгү тизгин эркек кишиге карматылган, аял кишиге эмес. Жабыгып жүрсө жигитти жакырсың деп кордоо, ташыркаган бууданды баса албайт деп болжобо деп коет кыргызда. Бизде азыр кичпейил болуп көрүнгөндү коркок деп ойлоп калдык. Жөнөкөй болуп көрүнгөн адамды бечара деп ойлоп калдык. Андай эмес. Айбаттуу болгон инсан акылмандуулук менен жөнөкөй болуп көрүнсө, аны бечара деп тоготпой кеткендер абдан көп. Ошондон кычырап эле жүргөн болсо, бакырып сүйлөгөн болсо, ушу кыйын экен дейбиз да. Кээде бакырып ырдагандар ырдаса эле мыкты ырчы экен деп ойлоп алдык да. Антип эшек деле бакырат, чындап айтайын да. Ошондон кептин баары бакырууда, же айкырып элдин баарын коркутуу, үркүтүүдө эмес. Кептин баары адам болуу, адамгерчиликте. Жабыр тарткандарды жардам берген түшүнөт деп коет. Жабыр тарткан адамга жардам берген адам түшүнөт деп коет. Бул учурда мен кайрымдуулук иш-чараларда абдан көп жүрөм. Акыркы учурда могу кайрымдуулук момундай деген учурлар абдан көп болуп калат. Кээде мисалы үчүн мен өзгөндө Давут мырза ооруп атат деп кечээинде да кайрымдуулук видео тарттым. Ушул ооруп аткан адамга жардам бергиле. Колдон келишинче ушул гепатит болуп ооруп атыптыр, ушу жардам бергиле. Анан ушу элден акча чогулуп жардам бергиле деп атам. Ортолукта абдан көп кайрымдуулук кылгандар, кайрылгандар абдан көп, ооругандар абдан көп экен. Идирис байке моун чыгарып бер, моун чыгарып бер, моун чыгарып бер.
колдон келишинче чыгарабыз. Моунду аркасынан чуркап бер, моунда кылып бер. Ооруп аткандардын барындарына да берсин, шифа берсин Алла Таала. Бирөөсү жазып коюптур, сен өзүң тааныштарыңа эле ушинтип кайрымдуулук кыласың, а бизге келгенде кылбайсың депчи. Негизи ушундай инсандар, билем, жакының ооруп, жаның чыдабай ачуу сөз жазып атасың да. Бирок чындыгында андай эмес. Мен ушул Даут мырзаны да тааныбайм, эч кимисин тааныбайм. Буга чейин канчалаган кайрымдуулуктарда жүргөн болсом, бирөөнү да тааныбайм, бирөөнү да тааныш эмесмин. Болгону менде ушундай бир адат бар. Бир ишти баштадымбы, ушуну аягына чейин чыгарайын, анан кийинкисине өтөйүн. Ушул нерсени туура түшүнгүлө. Мен Даутка жардам бергиле деп аягына чейин чыгарайын деп кайра эле Даутка суранып атканымдын себеби да ушул. Бир адамды аягына чыгарайын, анан кийинкисине өтөйүн. Ага буга колсунуп эле ар кимге ой буга деп эле кете бербейин деген гана максатым. А бирок өзүмдүн таанышым бир тууган бөлөм дал ошол оору менен ооруп көз жумду. Учурунда ушул кишиге жардам бере алган жокмун. Эмигечи жаным кейип өкүнөм да. Абдан көп ооруларга бүгүн чуркап жүргөнүмдүн себеби ушунун соогу дагы ошол бир тууган Сүйүмкан деген бөлөм оору менен ооруп жан берди. Учурунда а киши, мен өзүм студент болчумун, жаңы эле үйлөнүп, эл аралап жаңы эле жүргөн учурум болчу, тагыраагы мынчалык деңгээлде эл оозуна алдын элек учурум болчу. Натыйжада мени эч ким тааныбайт болчу да. Ошол учурларда менин бөлөм ошол гепатит менен ооруп дүйнөдөн көз жумду. Ошол учурда ошол бөлөмгө жардам бере албадым. Ошонун аркасынан чуркай албадым, ишенгиле. Адам бери канчалаган кайрымдуулук, канчалык жетим жесир, канчалаган муктаж адамдардын аркасынан чуркап жардам берип аткан болсом, бирөөнү да тааныбайм, ачык айтайын. Өзүмдүн таанышым бул оору менен көз жумду. Ошондуктан канчасынын аркасынан чуркап аткан болсом, ушулардын соогу ошол бөлөмгө да тийсин деген ниет менен чуркап жүрөм. Ошондуктан бул нерсени туура түшүнгүлө. Жакының ооруп, кайгырып аткан учурда, жаның сыздап аткан учурда, ар кимге жаман сөз жазып коюудан да этият болгула. Кийинкиси. Жабышсаң оролосуң, жаңылсаң жоголосуң дейт. Ошондуктан жакшы адамга жабышкыла. Жакшы адамдын жанына баргыла. Казанга жакын жүрсөң карасы жугат деп бекеринен айткан эмес. Казанга жакын жүргүлө. Ушундай сөз бар. Көчөдө эгер жаныбар, мал, уй, мисалы талаада мал багып жүрөбүз, эгерде малың жолго көңүн таштаган болсо, сен ал көңүн байкабай теелеп алган болсоң, үйгө келсең сасыйсың да. Сен сасыйсың. Малың эмес, сен сасыйсың. Кача көңдү кылган мал, бирок сасып аткан сен. Ошол жерде мен эмес, малдын көңү деп шылтоо кыла албайсың да. Сасып атпайсың зато сен. Ошондуктан мен кылбасаң деле, сен кылбасаң деле, бирок сен тебелеп, сен сасып келип атпайсыңбы? Ошондуктан жакшыга жанашкыла. Жаманга жанашып, жамандын жамандыгы кусуругу жугуп, ошонун жамандын айынан көрүнгөндөн жаманга угуп жүрөсүңөр. Кача сен кылбасаң деле, жамандардын бир катары эл оозуна алына бересиң. Ошондуктан жаштар жакшыга жанашкыла. Жагымсыз конок жатаар маалда келет деген сөз бар экен кыргызда. Көрдүңөрбү? Ошондуктан жагымсыз конок жатаар маалда келет. Бул качан ар бир адам мындай бир шамдан кийин, кечтен кийин бир жака келүүдөн этият болсун. Албетте сапарга чыккан адам алдын ала айтып коет деңчи бүгүнкү күндө. Şu жагымсыз конок жатаар маалда келет деп башка жерге эртерээк барууну адат кылып үйрөнгүлө. Жатаар маалда тагыраагы эч ким келбейт болду деп кенен кесир чечинип жаткан маалда келүүдөн этият болгула, сактангыла деген бир мааниде. Албетте конок айттырбай келет кыргызда. Ошентсе да келген коногун сыйлап келиңиз деп үйдүн эси баягы тишинин агын көрсөтүп жылмайып сизди жакшы тосконго аракет кыла берет. Бирок баары бир тегелерге жагымсыз ыңгайсыз абал жаратып коюу коркунучу бар. Ошондон этият болот. Жаз арабаңды шайла, кыш чанаңды шайла дейт. Эми кышыбыз акырында бүтүп баратат. Бирок кыштын бир күнү да кыш. Албетте этият бололу. Алдыбызда балким кыштын акыркы күндөрү балким суук өтөр. Ошентсе да кыштын бир күнү да кыш. Анткени менен белгилүү бир айталы 20 күндөн кийин, мисалы үчүн жаздын күнү келатат. Кээ бир жерлерде күн жылып, эмитен мына картошканы эге баштады. Ошондуктан жалпы дыйкандарга дем күч берели, айталы, иншалла дуа кылалы, дыйкандар бул жылы мол түшүм алсын, мол кириш алсын буюрса. Кийинкиси. Жазда жаныңды кыйнабай, кышта казаның кайнабай дейт. Жазда жаныңды кыйнабай, кышта казаның кайнабай дейт. Жаздын жыты бар, жакшынын куту бар дейт. Мына ошол сөздөргө көңүл бөлөлү. Жазында ырдап жүрбөсөң, кышында жыргап жүрөсүң дейт. Демек жазында ырдап жүрбөсөң, тагыраак ырдаганга убакыт жок деп иш кыл. Эгерде жазында ырдап жүрбөсөң, анда кышында жыргап жүрөсүң.
ошондой. Жайдак тилден чаң чыкпайт деген кеп бар. Жайдак тилден чаң чыкпайт. Тагыраагы кооздолуп көркөмдөлбөгөн тилден, окулбаган, китеп окубаган, илими жок, жөн эле быдырап сүйлөштү билген тил эч кандай нерсени кыйратпайт. Ошондон ар бир сөздү таптап, ар бир сөздү жаттап, маани берип, ар бир сөздүн төркүнү кайда жатат деп көңүл буруп сүйлөгөн киши демек жайдак эмес деген сөз болот. Демек ага кадимкидей жабдуулар коюп, ээрлер жанагындай бир басмайылдар кадалып, кадимкидей бир ээр токумдуу атка окшош токулган бир тилге айланат. Кийинкиси. Жайын билбей жер тандаган кызык, алым билбей ээр тандаган кызык деп коет. Сөздү караңыздар. Жайын билбей жер тандаган кызык, алым билбей ээр тандаган кызык деп коет. Жайында баспаган кышында чуркайт. Мындайча айтканда, башыңа түссө байтал жорго деген сөз. Ошондон качан башка түссө айла жок бардан каласың. Жакшы адам ачык сүйлөйт. Сөз тамырын казып сүйлөйт. Жаман адам сасык сүйлөйт, өзгөлөрдү басып сүйлөйт. Адептүү сылык сүйлөйт, амалкөй былык сүйлөйт дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошондон бул сөзгө да маани бериңиздер. Жакшы адам жер эсебинен, жаман адам эл эсебинен жан сактайт деп коет. Ошондон бул макалды кайра айтайын. Жакшы адам жер эсебинен, жакшы адам жердин эсебинен жан сактайт. Жаман адам эл эсебинен, элдин акчасын жеп, ошентип анан байып, элдин акчасы менен, акчасы менен жан сактап, элдин эсеби менен жашап аткан толтура жаман адамдар бар. Тилекке каршы алар чиновниктер болуп алганына жанын кейиткеди. Жакшы адам 15-inde жашмын дебейт, 100-гө чыкса карыдым дебейт. Көрдүңүздөрбү? Мына ошондон жакшы адамдар, айрыкча жашы улгайгандар, биз картайып калдык, эмне колубуздан келет эле дебегиле. Тескерисинче, картайганда мурдагыдан көбүрөөк иш кылгыла. Мурдагыдан көбүрөөк кайраттуу болгула. Баягыда бир аксакалга ушундай дейт. Аксакал, картайып калдыңыз, бир топ жашка барып калдыңыз, 80-ден ашып карып калдыңыз, болду эми. Өзүңүздү кыйнабай, отуруңуз эми могу жерде, отуруңуз десе, аксакал айткан экен, балам, кросско чуркаган киши финишке жакындап атканда, болду эми, финишке жакындап калдыңыз. Өзүңүздү кыйнабаңыз, акырын бассаңыз боло берет десең, басабы? Жок, тескерисинче мурдагыдан да катуураак чуркайт. Анткени финишке жакындап атам деп, бар күчүн эң аягында катуу жумшап финишке келет. Дал ошондой мен да өмүрүмдүн финишине келип атканда мени токтотпогула. Мен мурдагыдан да жакшыраак сооптуу иш кылайын деди дейт. Көрдүңөрбү? Ошондон улуумун аксакалдар өмүрдүн финишине жакындап атканда, иншалла 100 жыл болсун финишибизденчи. Бирок өмүрдүн финишине жакындап атканда мен картайып калдым деп талтайып жата бербейли. Аксакал бололу. Аксакал деп акты ак, караны кара деп сүйлөгөн кишини айтат. Эй балам, муну кылганың туура эмес. Эй балам, мынантип кийингениң туура эмес. Эй кызым, мынантип сойкулардай жүргөнүң туура эмес. Эй балам, момундай адеби жок болгонуң туура эмес. Эй балам, ичип чеккениң туура эмес. Эй балам, аялыңды уруп чапканың туура эмес. Эй аял, келин, күйөөңү каяша сүйлөп үнүңдү көтөргөнүң туура эмес. Эй деп мындай бир аксакалдык кеңешти качан беребиз? Эй, мынантип той берип атасыңар, исрап кылып атасыңар. Бул да туура эмес. Ай, мынантип чачып атасың, бул да туура эмес. Мына тууганың ажырашып атат, унчукпай отурасың, бул да туура эмес. Аксакалдык баягында бир акылман көсөмдөр кайда калды? Мана ушуну кайра уланталы. Улуумун аталар, апалар кайра жанданталы. Кайра бир кайрат күчкө келели. Жаштарга чыныгы акылмандуулук тарбияны берели. Жакшы адам арына кул, жаман адам малына кул деп коет. Мында бир ар намысы үчүн жакшы адамчы болгон аракетин жасайт да, ошо ар намысым ариетимден кургалбайын депчи. А жаман адам мал дүнүйөсү үчүн бүт нерсени жасайт. Ошондон кыргызда дагы бир сөз бар. Ашы кордун башы азиз, ашы азиздин башы кор деп коет. Бул сөз ашы кордун башы азиз. Ашыңды кор кыласың, бирөөлөргө бересиң, башың азиз болот. Азамат мына киши дейт. Ал эми ашыңды азиз кылсаң, ашыңды сараңданып башка бирөөлөрдөн бербей, ашыңды азиз көрүп, ашыңды улуу көрүп, ашым деп этияттасаң, анда башың кор болот. Койчу ошону. Мерезди койчу, жөнчү ошону деп мамиле кылат. Ошондон ашы кордун башы азиз, ашы азиздин башы кор деп коет. Ошондон келиңиздер, ашыбызды кор кылалы, башыбыз азиз болсун.
Жакшы атка жаман ат жалы менен тең элет, жакшы адамга жамандар малы менен тең элет деп коет. Жакшы аттын жалын сактагыча, жакшы жигиттин арын сакта деп коет. Ошондон достор, аттын жалын сактагыча, жакшы жигиттин арын сактайлы. Бүгүн биз тилекке каршы мал дүнүйөнү көбүрөөк мактап калдык. Адамды сактабай, айбанды сактап калып атабыз да. Тиги жерде тууганың башкаң өлүп атат. А сен короңдогу тиги жылкыңды тиктеп отурасың да. Могу бир тууганың өлүп атат. Бир тууганыңды сактап калбайсың. Бир тууганың кыйналып атат. Тиги малыңды карабай, мисалы үчүн тигини сактап калбайлы. Ошондон келгиле адамдык ариет, намысты бийигирээк кармайлы. Бир туугандардын бири-бири менен урушкандарын абдан көрдүм. Бир туугандарды бири-бири менен душмандай мамиле кылып аткандарын абдан көп көрдүм. Бир тууган балдарын бири-бири менен ынтымактуу жашасын деп, бир тууганга экөөнө эки чекти бир жерден алып койсо, экөө бири-бири менен душман болуп урушуп, дуалым бийик көтөрүшү ушуну көргөм жок деп көтөрүп алып жашап аткан бир туугандарды көрдүм. Ишенгиле. Ошондон бир туугандар, бир энеден төрөлгөн бир туугандар. Абайлаңыздар. Ооба биз абысындарга шылташыбыз мүмкүн. Бирок абысында эмес кептин бары. Кептин бары ошо бир тууган аке экөөнүн өзүндө да. Абысын сенин аялың да, аны тарбияласаң болот да. Ой аялым, жакшына бол. Ал менин бир тууганым, жагыңды жап. Ой келин, жакшына бол деп эки бир тууган экөөң бири-бириң менен жакшы мамиле болду. Эмне абысындарды качангаcha шылтоолойсуңар? Эркексиңби? Эркектик эс, акыл эс кайда калды? Ар намыс, мындай бир адеп ахлак кайда калды? Маркум атаң менен апаңдын жаткан жерин нурга бөлөп, жаннатта жолугушкун келсе, анда бир энеден төрөлгөн бир туугандар бири-бири менен жакшы мамиле болгула. Душмандай болуп кетпегиле. Бул да өтө маанилүү. Жакшы болсо алганың жаркылдаган кушка окшойт, атыр жуттуу гүлгө окшойт. Жаман болсо алганың алдыңдан өткөн сызга окшойт дейт. Албетте, ушул жерде мен бир тууган акелердин өздөрүн күнөөлөдүм. Бирок кайсы бир деңгээлде келин абысындардын да күнөөсү бар. Ошондон баягыда бир акылман аке ушундай дейт. Биз 4 бир тууганбыз. 4 бир тууган бир энеден төрөлдүк. Бир курсактан чыктык, бир энени эмип, бир төшөктө, бир бешикте жатып чоңойдук керек болсо. 4 бир тууган. А силер 4 келин, 4 үйдөн, 4 үй бүлөдөн, 4 ата энеден 4 түрдүү тарбия менен келдиңер. 4-өөң 4 жактан келип алып, бир энеден төрөлгөн 4 бир тууганды бөлбөгүлө. Биз тырмак менен этке окшош, тырмакты эттен бөлсөң ачышат, оорутат, бизди да бөлө бербегиле деп тарбия берип атат. Көрдүңөрбү? Ошондон абысындар ошол аке экелерди бири-бирине душман кылып койбогула. Тескерисинче ынтымак болушуна жардам бергиле. Ынтымак болушуна. Анткени өзүң төрөп чоңойтуп аткан үйүңдөгү балдарың да эртең эле кайтар дүйнө бири-бирине душман болуп калуу коркунучу бар. Идет болгула. Жакшы болсо катының келип турат жакының, жаман болсо катының качып турат жакының дейт. Бул да бекерден эмес. Болбосо жакшы болсо катының табыла берет акылың, кууса кетпейт жакының деп коет. Көрдүңөрбү? Кандай сонун макалдар. Жакшы болуучу балаңды соодагер кылба деген сөз да бар экен. Ошондон жаман адам арын сатат, соодагер баарын сатат деп коет го. Ишиса киреше болсо болду деп сатат да. Жакшыга жакындаба, өзү сени сүйбөгөн соң, жаманга жакындаба, пайдасы тийбеген соң деп коет. Көрдүңөрбү? Жакшыга жакындаба, өзү сени сүйбөгөн соң, жаманга жакындаба, пайдасы тийбеген соң. Дагы ушундай сөз бар. Сага жабылган эшикте кайра барып каккылай бербе деген сөз бар. Биз эмне кылабыз? Бир жерге барасың, сени жактырбай эшигиңди жаап аткан болсо да, кайра баруунун кереги жок. Сен жактырбадыбы? Болду эми жерге абийириңди кетирип бара бербе эми. Абийири төгүлгөн адамдын узун бою пас болот деген сөз да бар кыргызда. Ошондон абийириң төгүлгөн жерге акыл айтпа деген кеп бар. Ошондон келгиле, бул нерсени туура түшүнгүлө. Жакшыга кошулганың, утканың, уурдаганың, ыйманыңды жутканың деп коет. Жакшыга кызмат кылсаң, кылынды дер, жаманга кызмат кылсаң, жалынды дер дейт. Сөздү карагыла төркүнүн. Жакшыга кызмат кылсаң, кылынды дер, жаманга кызмат кылсаң, жалынды дер дейт. Ошондон достор, мындай нерсе бар. Кээ бир жакшы жерлерге жолуккан, чогулган кезде
мен деле мындай бир шакирттерге же болбосо менин сабагыма келип мындай бир жакшы бир кайрымдуулук иш-чаралар кылып, мисалы үчүн Барк студиясы деп атайын кайрымдуулук роликтерди тартып чыгармачыл адамдар менен бирге отурабыз. Мына ушул Барк студиясына, Барк командасына айтам дайым: урматтуу чыгармачыл инсандар, ар бириңде миңдеген миллиондогон подписчиктериң бар, мен билем. Ар бириң өз алдыңча коомдо ордуң бар. Бирок унутпагыла, мен ушул Барк командасына кайрымдуулук роликке чакырып аткан кезде ойлоп калбагыла, мен мыкты актёрмун да, же болбосо менин подписчигим көп да ошон үчүн мени Барк студиясына чакырып атат деп ойлобогула. Барк студиясына мен керекмин деп ойлобогула. Тескерисинче ушул Барк студиясы мага керек деп ойлогула. Мына ушунда жакшы болот. Анан келип алып башыңды көтөрүп кайра тескерисинче мен силерге жалына турган болсом, анда иш алдыга жылбайт. Тескерисинче монол кайрымдуулук роликтерди, момундай бир жакшы роликтерди тартып аткан кезде, жакшы сценарий идеялар менен сүйлөшүп аткан кезде, ушуну мен аткарып калайын деп аракет кылгыла, болбосо Кудай Тааланын кудурети күчтүү, сени менен мен ордума жөн эле катардагы бир бомужду ойнотуп коет, эмне дейсиң? Катардагы эле башка инсанды ойнотуп, коомго таанымал кылып коет, эмне дейсиң? Ошондуктан Аллах берген момундай бир мүмкүнчүлүктү Аллах жолунда жакшылыкка пайдалана билгиле деп айтам. Жакшы деген бир ат бар, кууса жеткис, жаман деген бир ат бар, жууса кеткис деп коет. Жакшы дос жан жыргатар азык, жаман дос башка тиер казык деп коет. Жакшы дос пайдасын тийгизбесе да, зыянын тийгизбейт деп коет. Жакшы жигит сыртта мырза, үйдө кул, жаман жигит үйдө мырза, сыртта кул деп коет. Ошондуктан достор, мына макалды караңыздар. Жакшы жигит сыртта мырза. Да бир чыгып, кадырын баргын кармап, чыныгы бир джентльмен мырза болот. Ал эми үйдө кул. Тагырага ата-энеси, аялы, бала чакасына кул сыяктуу болот. Алардын көңүл. Ал эми жаман жигит болсо, тескерисинче үйдө өзүнчө кекейип, мындай болбойсуңбу деп момундай кылып, үйдө оройлонуп, ал эми сыртта болсо башка бирөөлөр, кандай жакшысың, момундай сылык сыпа жүрөбүз да. Ушу жигиттерге айтарым, чыныгы джентльмендикти үйдөгү жакындарыңарга кылгыла. Аялына жакшы сөз мамиле айта албайт, жакшы сөзү. Жөнөкөй тамак ичкен жерде тааныбаган бирөөсүнө, мисалы үчүн айталым, чоң кыз карап коесузбу деп мамиле кылабыз да. Же болбосо маршруткада барасаң, келиңиз же отуруп алыңыз деп, башка тааныбаган бирөөлөргө пожалуйста деп, дайте я вам помогу деп, өзүчө эле джентльменбиз да сырттачы та. А үйгө келген кезде, кана тамак, момундай болуп оройлонуп мамиле кылабыз да. Ошондуктан жигиттер чыныгы джентльмендикти үйдөгү бир туугандарга жасагыла. Үйдөгү аялыңарга, бала чакаңарга, энеңерге, эжеңерге, карындашыңарга, бир тууганыңарга жасагыла. Бул өтө маанилүү. Жакшы журтунун камын жейт, жаман журтунун малын жейт деп коет. Жакшы зайып жарым ырыс, жаман катын күнүгө уруш деп коет. Жакшы зайып таранчыны тайеке, бөдөнүнү бөлө кылат. Көрдүңөрбү, ушул макалды аялдар жаттап алгылачы. Жакшы аял таранчыны тайеке кылат, бөдөнүнү бөлө кылат деп коет. Көрдүңөрбү? Ошондуктан бул маселеге да көңүл бөлгүлө. Жакшы кайык кемедей, жакшы жеңе энедей. Жакшы карасаң сүттөн да кара табасың дейт. Жакшы карап турсаңчы, сүттөн да кара табасың. Демек кычык издеген келсе, леббой жерден кемчилик тапсаң болот деген сөз болчу. Ошондуктан жумурткадан кыр издеген, тамашадан чыр издеген адамдар абдан көп да. Ошондуктан бул нерсеге да көңүл бөлгүлө. Жакшы катын жаман эрди эр кылат, жаман катын жакшы эрди жер кылат деген кеп бар. Жакшы катын жарынын жакшылыгын асырар, жамандыгын жашырар деп коет. Жакшы катын эр чамбайт, жаман катын эр тандайт деп коет. Буга да көңүл бөлгүлө. Жакшы келин, жаман келин өлүм деп коет. Жакшы кеп жандын азыгы, жаман кеп жандын казыгы деп коет. Жакшы кошунаң бөксөрбөгөн казынаң дейт. Мына ушул жерде кошуналар жөнүндө да айта кетейин. Кыргызда ушундай сөз бар. Кошунаң жакшы болсо, сокур кыз эр табат дейт. Көрдүңүзбү? Кошунаң жакшы болсо, сокур кыз эр табат дейт. А биз болсо азыр кошунанын жамандыгынан көрүп аткан кыз эрге тиелек да. Тигин жамандап, начар мунун кызы деп отурабыз да. Момундай деп отуруп, жаман деп отуруп, жок тескерисинче, кошунаң жакшы болсо, сокур кыз эр табат.
Ошондон кошуналардын ынтымактуу болууга, жакшы үйгө эмес, жакшы кошунага ээ болууга чакырам. Илгерки кошуналар кайда калды? Мен бир жака кетип бараттым эле, балдарымды карап туруңчу деп, балдарыбызды ташап койгон кошуналар кайда калды? Курсагыбыз ачса, үйдө нан калбаптыр, бир нан берип туруң, нан жапканда берет апам деп, бир нанды алып, эртеси нан жапканда ошол бир нанга бир токоч кошо алып кирген кошуначылык кайда калды? Арабаңызды берип туруңчу, болу челегиңизди берип туруңчу, үйгө мейман келип калды, кашык жетпей калды, кашыгыңызды берип туруңчу, чай жок экен, туз берип туруңчу деген кошуначылык кайда калды? Ошондуктан баягы эле кошуначылыкка чакырам. Келиңиздер, бири-бириңиздер менен ынтымактуу кошуна болуңуздар. Ар бириңиздер. Мисалы үчүн баягыда Абдулла бин Мубарак деген жакшы бир киши болот экен, алым, илимдүү киши. Анын кошунасы жөөт крестьян киши болот экен да. Ошол жөөт киши үйүн сатам дейт экен. Сатам десе, Абдулла бин Мубаракты жакшы билген кишилер, ана крестьяндын жөөтүн үйүн мен сатып алайын. Ошо Абдулла бин Мубарак жакшы кишиге кошуна болайын дейт экен да. Келип анан баягы жөөттөн сурайт экен, үйүң канча дейт экен. Десе 2000 динар дейт экен. Мынча кымбат. Бул жерде үйлөрдүн баасы 1000 динар го. Эмнеге сизде 2000 динар? Экиси кымбат десе, жанагы жөөт айткан экен. 1000 динар үйдүн баасы. 1000 динар кошунам Абдулла бин Мубарактын кошуналыгынын баасы деген экен да. Көрдүңөрбү? Ошондон үй эмнесине карап кымбаттайт? Кошунасынын кадыры баркы, адеп ахлагына карап кымбаттаганы жакшы болот. А биздечи жок, кошунага эмес, базарга, центрге жакын, тиге жакын деп кымбаттайбыз го негизи. Анткени менен мен бул жерде басым баса турган нерсе жакшы кошуна, жакшы кошуналык кылалы. Жакшы көрөт деп бара бербе, берет экен деп ала бербе деп коет кыргызда. Көрдүңөрбү? Кандай сонун сөз. Жакшы көрсөң жарыңды, бергиң келет жаныңды дейт. Көрдүңөрбү? Карагыла, жакшы көрсөң жарыңды, бергиң келет жаныңды. Болбосо көңүлүмдү алган кишиге өмүрүмдү бергенге даярмын деп коет да. Мына ошондон бул нерсеге да көңүл бөргүлө. Жакшы кушка жаман куш табы менен теңелет, жакшы кызга жаман кыз багы менен теңелет деп коет. Бул жерде да аябай терең бир маани бере турган сөз жатат. Жакшы кушка жаман куш табы менен теңелет. Момда бир коркутуп баргысы келет. Же болбосо жакшы кызга жаман кыз багы менен теңелет. Жаман кыздын пешене багы экен, байдын кызы болуп төрөлүп калганычы. Мен баймын керек болсо, я крутая, понятно, ты замолчи, деген кыздар абдан көп да. Ошондон шундай бир дагы сөз бар. Эрке талтаң келиндин бешик берсин жазасын деп коет го. Ошончун да бир качан балалуу болуп, бешик терметип, баланын түйшүгүн тартканда анан өзүнө келер. Бекерден айтпайт, эрке талтаң келин бешик берсин жазасын депчи. Анткени менен жалпы кыздарды адеп ахлактуу болууга, байлыгына керилбей, мал дүйнөгө мачырканып берилбей, тескерисинче баягы септүү кызды караган жок азыркылар. Эптүү кызды карашат, эстүү кызды карашат. Септүү келиндин эч кимге пайдасы жок азыр. Эстүү келин пайдасы бар. Септүү келин болуп келип, ырылдашып, урушуп, жулмалашып отуруп, 2 айдан кийин сеппеби менен кошо үйүнө кетип атат да. Ошондон кептин баары септе эмес. Кептин баары эсте. Жакшы кыздын башында бермет менен шур ойнойт, жаман кыздын башында сирке менен бит ойнойт деп коет. Же кээде какач менен кир ойнойт деп коет экен. Жакшы кыз жакадагы кондуз, жакшы уул көктөгү жылдыз. Жакшы кыз эрден чыкпайт, эрден чыкса да элден чыкпайт дейт. Кандай сонун сөз, көрдүңөрбү? Жакшы кыз эрден чыкпайт, эрден чыкса да элден чыкпайт. Муну унутпагыла. Жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөр көзүңө дейт. Жакшылык ай менен күндөй, бардык элге бирдей. Жаралганың чын болсо, пайда кыл, карап жүрбөй дейт. Ошондон жалпыңыздарды пайда кылууга, пайда берүүгө, коомго пайдалуу инсан болууга чакырам. Жакшылыкка жакшылык ар адамдын башында, жамандыкка жакшылык эр адамдын башында. Же болбосо, жакшылыкка жакшылык ар адамдын кылары, жамандыкка да жакшылык бул эр адамдын кылары деп коет. Жамандыкка жамандык кем адамдын кылары, жакшылыкка жамандык бул көр адамдын кылары дейт. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин ишидир. Жакшылыкка жамандык көр кишинин ишидир. Жамандыкка жакшылык эр кишинин ишидир. Жамандыкка жамандык кем кишинин ишидир дейт.
Жакшылыкта көппөгөн, жамандыкта чөкпөгөн улуулуктун белгиси. Жакшылыктын жолу узун, жанашкандын колу узун деп коет. Жакшылыкты унуткан жамандыкка жолугат дейт. Жакшы мактанып эсебин табар, жаман мактанып катынын сабар деп коет. Жакшы менен бир жүрсөң барасың сууга, жаман менен бир жүрсөң каласың чууга дейт. Жакшы менен дос болсоң ырыскысың тең бөлөт, жаман менен дос болсоң өзүнөн сени кем көрөт дейт. Көрдүңүздөр бе? Достук тууралуу айта кетейин эми. Баягыда эки дос ачка калып ырыскы издеп жөнөйт экен. Экөө бир чогуу жүрөт. Анан айтат экен бирөөсү: "Эй дос, чогуу жүрсөк бир жолдо жүрө берет экенбиз да, ырыскы табышыбыз кыйыныраак болот окшойт. Мындай болсо ачка калабыз. Кел андан көрө экөөбүз эки жака бөлүнүп издеп таап, кечинде ушул жерде жолугушалы" дейт. Ошентип белгилүү саатты белгилеп алып, экөө эки жака издеп жөнөйт. Анан кечинде келип издеп жөнөгөндө эле бирөөсү жолдон бир жаңгак таап алат да. Анан бир жаңгак эми экөөбүзгө кантип жетсин, башка чыгардан баягы жаңгакты чагып жеп коет. Ошентип издейт, эч нерсе таппайт, кечинде келет. Ошондо бирдемке таптыңбы дейт. Ошондо жанагы жаңгак таап жеп алган досу эч нерсе таппадым дейт. Экинчи досу сенчи деп сураса, мен ушу мейизди таптым, ушу мейизди болсо да бөлүшпөйүл деп алып келдим дейт да. Көрдүңөрбү? Ошондуктан чыныгы достук ушундай болсун. Чыныгы достук ал сурабай туруп бере алат. Чыныгы достук айтпай туруп азабыңды сезе алат да. Чыныгы достук келбей туруп кел алат да. Сен бара электе ал келет сага, досум деп. Баягыда бир дос акча сурап келет досунан. Досу үйдөн чыгат: "Не болду досум?" "Карыз болуп калдым, аябай кыйналып калдым. Жардам берсең акча болор менен берем" дейт. "Канча?" "500 сом берип тур." "Макул." Үйүнө кирип 500 сом алып чыгып жана досуна берет. Досу кетет. Берки чыныгы дос экен. Акча берген досу үйгө кирип ыйлайт. Аялы таң калат: "Эмне акчаны бересиң, анан эмне ыйлап атасыз? Акча керек экен, эмне бердиң андай? Да берип алып ыйлайсың да" дейт. Десе, тиги аялын айткан экен: "Мен акча берген үчүн ыйлаган жокмун. Чыныгы досум деп, досумдун муктаждыгын билбегеним үчүн ыйлап атам. Чыныгы дос болгонумда анын муктаждыгын билишим керек болчу" дейт да. Көрдүңөрбү? Ылайым биздин арабызда мына ушундай достор көп болсун иншалла. Мына ушундай достор көп болсун. Жан дүйнөм талкаланганда, кээде кыйналып калганда, ырымды айткандан көрө көкүрөктөгү сырымды күү менен айткым келет. Нурак Абдрахманов атабыздын Атиллахан деген күүсүн ойноп берейин. Ушунча айтылган макалдар, ушунча айтылган сөздөрдү күүнүн жардамында жан дүйнөгө сиңирип алыңыздар. Анда мен күү ойноп берейин. Нурак Абдрахманов атабыздан Атиллахан деген күүсү.
деп черткен экен Нурак Абдырахманов атабыз. Аллах жаннаттан жолуктурсун ал киши менен иншалла. Достор, мына ушундай менин мага бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ошо менен токтотом. Ал эми экрандан бир сөзгө көзүм түшүп калды. Аялдар жөнүндө сүйлөп атсам, өзүң аялыңды Инстаграмдан чыгарыпсың го депчи. Достор, аялымды чыгарсам бир сабак болсун деп, анын жасында астына макала менен чыгардым. Анын үстүнө анын авраты жабылган, жолугун салынып, жөн гана ал сүрөт бир тууган аке-үке эки абысын менен кошо чыгарып, абысындар жөнүндө жазган макаламда сүрөтү менен далили болсун деп чыгардым. Ал эми аялымды Инстаграмга сүрөткө чыгардым. Авраты жабылган, аялдык адеп ахлагы менен чыгардым. Инстаграмга чыгарбасам деле, аялымды көчөдө деле өзүм менен жетелеп жүрөм. Толтура элдин арасында жетелеп жүрөм, аялым жанымда. Анда деле аялыңды көчөгө алып чыктың го дебейсиңер да, туура. Ошондон мен алып чыккан болсом аялымды жанымда өзүм карап алып чыгып атам. Сүрөтүн чыгарган болсом, абысындар темасында сөз жазганым үчүн эки абысындын ынтымак менен турганын далили катары көрсөтүп, анан макала жазып, сабак болсун деп чыгардым. Сен менин аялымды көр деп чыгарган жокмун. Ошол эле көчөдө баратсам, аялымды көр деп көрүнгөнгө жетелеп алып чыккан жокмун. Максатым менен баратам көчөдө деле. Ошондон биротоло майдаланып, биротоло бир тентек боло бербегиле. Момунда кээде кыздарымды чыгарам. Кичинекей кыздар, бала тарбиясы тууралуу чыгардым. Эмне үчүн чыгардым? Ал да болсо сабак болсун деп чыгардым. Балдарды чыгарбаш керек го, өзүң дамласын. Мен дамла эмесмин, мен агаймын. Ошол эле да бир нерсени айтайын. 40 элек наристе бөбөгүң бар, кичинекей аллейлер, 1 жашка толо элек. Ошону чыгарба. 40 элек кичинекей бала, жаш баланын аурасы тунук таза, назик болот. Ага көз тийип, назар тийип калбасын, ошону чыгарба. Ал эми чоңоюп калган кыздарымды деле жөн гана сабак болсун деп, бир кызымды фортепиано ойнотуп, бир кызымды китеп окутуп, бир кызымды жомок окутуп анан чыгарып атсам, муну жөн гана коомго сабак үчүн болуп чыгарып атам. Ошондон жумурткадан кыр издегенди кое тургула. Өзүбүздү билели. Кандай болгон тагдырда жалпы жамаат терең ырас билдирем, бирок бүгүнкү күндө элге сабак бериш өтө кыйын, чындап айтайын. Мен могу сабактарымдын баарын бекерлеп атам. Бирок ушул тренингти башкалар акча менен өтүп атат да. Ошолорго окшош керек окшойт. Чем момундай чыгып алып элдин нукура баягы сөзүн, жамандыгын угуп, негативинде кабылгандан көрө угам деген адам келет да, акчасын берет, келет сабагыңда отурат, угат, кете берет да. Сен да сабагыңды өтөсүн, акчаңды аласың, үй бүлөңдү багасың, жакшы экен да, ушунчу керек экен. Анан ошентип бир-эки жерлерге семинар, тренингке чакырат, могу жерге келип кетиң, могу жерге кылың деп. Анан мен айтам, жол кирем төлөйсүңөрбү? Кичине калем акы бересиңерби? Семинарга акча төлөйсүңөрбү? Биз кайрымдуулук кылып атпайбызбы? Эми ошого да акча сурайсыңбы? Деп тарангандар бар да, кээ бир адамдарчы. Мен таң калам, жөн фонограмма ырдаганы деле бекерге барган жок болсо ырчылар, туурабы? А мен сага сабак берген оратам. Ар кимге сабак берип отуруп, мен үй бүлөмдү багышым керекпи акыры? Түшүнбөгөн адамдар бар экен. Кандай болгон тагдырда да, достор, мага бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Жакшылыктарда көрүшөлү. Өзүңүздөрдү иджат кылыңыздар. Жылмайышты билбеген адамга бакыт да жылмайбайт. Жакшы болуңуздар, жылмайып жүрүңүздөр. Көр албастык, куртка окшош ичиңерди жеп, алгач өзүңөрдү өлтүрөт. Ошондон Кудай берген кишиге Кудай урган киши сүйлөнөт. Кудай урган киши болбойлу. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Достор, мага бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Аманаттарда көрүшөлү. Кош болуңуздар.